Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир тууган мусулмандар, мына орозо бүтүп калды. Орозо бүтүү менен ибадаттар да бүтүп калбайт, ибадат уланат. Биз ибадат кылууга Аллах Тааламга ушул жаныбыз бул дүйнөдөн чыкканга чейин буйрулганбыз. Кээ бир адамдар ошо орозодо жакшы аракеттерди жасап, ибадаттарды кылып, башкача бир адам болот. Намазга бекем болуп, калп сөз, ушак сөз, жаман сөздөрдөн арылып, ошо орозо кабыл болсун деген абалда өзгөчө адам болот. Анан орозо бүтөр менен кайра эски жолуна түшөт. Аллах сактасын. Мындайлар ошол орозо айында гана Аллах Таалам менен мамиле кылып, анан орозо бүтөр менен амалдарын таштап салгандар, алымдар айткандай, бул Аллах Тааламга сыйынбай эле орозого сыйынган адам деп. Кимде ким орозого сыйынган болсо, орозо кетти. Ал эми кимде ким Аллах Тааламга сыйынган болсо, Аллах Таалам бөлбөйт, ал түбөлүктүү. Мына ошондуктан орозо айы бүтөр менен жакшылык амалдарда бүтүп калбастан, ошо орозо айындагы үйрөнгөн амалдарыбыз, ошо бир жакшы калпка түшүп калган абалдарыбызды туруктуу кылып, ошону улантып, калтырбастан алып кетсек деген. Тоо кылдык. Айрымдарыбыз жамаат менен намаз окуп калды, айрымдар 5 мал намазга түштү. Кээ бирлер калп айтуудан, ушак айтуудан, жаман сөздөрдөн арылды. Алхамдулилля, көп жакшы иштерге түштү. Мына ушул орозо мектеп, орозодо адам өзгөрөт дейт. Ошол өзгөрүү нерсени орозо айында эле эмес, орозо бүткөндөн кийин улантып кетүү. Эмне үчүн алымдар айтат, орозо мектеп. Ошо орозодо, бир жылда келген орозодо адам өзгөрүп, келерки орозого чейин заряд алат, мындайча айтканда энергия алат, күч алат. Ошонун таасири уланат. Кимде ким орозодо жакшы өткөн болсо, келерки орозого чейин абалы өзгөчө болот. Ошон үчүн мурунку солих адамдар орозо бүткөндөн кийин 6 ай дуа кылган, Аллахым кабыл кылсын деп. Жана 6 ай орозону күтүшкөн. Мына ушул тиешелүү бүгүн орозого бүткөндөн кийин амалдарды туруктуу болуп, ошону улантып туруудагы 10 артыкчылык деген темада. Биринчи артыкчылыгы ушул амалды дайыма аткарып жүрүү. Бул дүйнөдөн ажал жетип, күнүбүз бүтүп, жаныбыз оозунан чыгып кеткенге чейин биз ибадатта жүрүшүбүз керек. Ушул мына чыныгы момундардын сыпаты. Аллах Таалам Маарис сүрөсүнүн 23-аятында айтат: "Алладина хум аля солатихим даимун." Алар намаздарында дайыма болушат дейт. Алар дайыма намаздарында, бир намаз окуп, орозо келгенде намаз окуп калып, кайра орозо бүткөн намазы жок болуп калып, андай эмес. Адам, момун адамдар жакшылык амалдарда, ибадаттарда дайыма болот. Бул жерде намаз келди. Саади деген чоң алым, муфассир айтат: "Мудавимуна алейха фи ауқатиха бишурутиха ва мукаммилатиха." Булар дайыма намаздын өз убагында, шарттары менен толук окуп жүргөндөр дейт. Ошондой адамдардан эмес, бирде кылып, бирде таштап, бирде кечиктирип окуп, бирде кемчиликтүү кылып окуп, бул момундардын сыпатынан эмес дейт. Аллах Таалам мактаган. Мындайча айтканда, сиз бир жакшылык амалды үйрөнүү менен ошону дайыма аткарууга бел байлап, умтулуп, ошону улантып жүргөн болсоңуз, бул чыныгы момундун сыпаты. Аллах мактаган момундардын сыпаты сизде бар экен деп билесиз. Аллахка көп-көп шүгүр айтып, жакшылык амалдар дайыма улантып жүрүү. Экинчи артыкчылык бул Аллах Тааламдын осуяты. Пайгамбарларга жана бизге берген осуят. Ушул амалда туруктуу болуп жүрүү, улантып жүрүү, калтырбоо, бул бизге жана пайгамбарларга осуят кылган Аллах Таалам. Осуят деген билесиздер, бул эң баалуу нерсе. Мисалы, адам өлөрдө дагы эң зарыл деген нерсесин айтат. Мындан өткөн кебим жок зарыл деген сөз да. Аллах Тааламдын бизге эң чоң осуяттарын бири ушул туруктуулук. Хижр сүрөсүнүн 99-аятында: "Ва буд роббака хатта ятиякал якин." Роббиңе сыйынгын, ибадат кылгын, өлүм келгенче деди. Көрдүңүздөрбү? Өлүм келгенче. Орозо айында эле эмес, кайсы бир учурда эле эмес, өлүм келгенге чейин. Ошон үчүн имам Ахмад ибн Хамбалдан качан биз эс алуундамы сезебиз дегенде, оң бутуң менен бейишиңди аттап босогосунан, анан ошондо киргенде ошондо даамын сезем эс алууну деген. Ага чейин эс алуу жаныбыз чыкканча ибадатта. Иса алейхисаламдын сөзү Мариям сүрөсүнүн 31-аятта: "Ва аусани бис-сола ва зака ма думту хайя." Аллах Таала мага осуят кылды намаз окуштукка жана зекет бериштикке. Мен бул дүйнөдө өлгөнгө чейин ушул нерселерди мен аткарам деди. Бул нерселерди айтуудан максат, көп адамдар орозодо гана ибадат менен таанышып, ибадатка жакын болуп, намаздарда болуп, анан орозо бүтөр менен жок болуп кетишет кээ бирлер.
Аллах сактасын, бул туура эмес нерсе. Жанагы орозодон орозого чейин, намаздан намазга чейин, жумадан жумага чейин күнөөлөр кечирилет дегенге да илинбей калат мындай адамдар. Ушундай туура эмес түшүнүшүп алгандар бар экен да. Мына орозодон орозого чейин күнөө кечирилет деди. Значит, мен азыр бул орозодо жакшылап аткарып койсом, былтыркы орозодон азыркы орозого чейин күнөөм кечирилишке себеп болот деп аракет кылып, анан эки орозонун ортосунда намаздарына шалакы, башка күнөө иштерди жасап жүрөт. Эмнеге десе, келаткан орозодо тутам дагы буга чейин күнөөлөрдү кечиришке себеп болуп калат да депчи. Жок, ошол хадистин аягын окуңуз тууган. Аягында айтат, чоң күнөөлөрдөн сак болсо деген шарт келген ал. Чоң күнөөлөрдүн башында эмне турат? Аллахтын акысы да албетте бул жерде намазды таштоо. Намазды таштоо бул чоң күнөөлөрдүн чоң күнөөсү да. Анан намаз таштап салган болсо, кайдагы орозодон орозого күнөөлөр кечирилсин. Ибн Касир Аллах Таалага ибадат кылган жаның чыкканча деген аятка мындай түшүнүк берет. Ва ястадиллу мин хадил аял карима. Аллах Таала бул аяттан мындай дейт. Ибадат, ошо намаз, ар бир ибадаттар мейли намаз болсун, инсан үчүн важип болот. Качан акылы өз ордунда турганга чейин дейт. Акылы өз ордунда. Мындай чыкканда, качан ибадат моюнан чөт десе, бир жинди болуп калганда эле, жинди болуп калып, же акылынан айнып калса эле гана түшпөсө, жаны чыкканча түшпөйт намаз моюнунан деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Бухариде келген хадисте да айтат. Намаз окугун туруп окуп калбасаң, отуруп окугун, фаилам тастати факаидан. Отуруп окуп калбасаң, анда жатып окугун. Жатып да окуп калбаса адам көзү менен окуйт. Көзү да көрбөсө, акылы менен окуйт. Ушундай. Үзүр жок эч кандай намаз таштап салууга. Үчүнчү артыкчылык амалда туруктуу болуу, дайыма улантып жүрүү, таштап салбоодогу артыкчылык. Ушундай амалдар Аллах Таалага эң сүйкүмдүү амалдар. Мисалы, кээ бирөө сурашы мүмкүн, мен кандай амалды кылсам Аллах Таалага эң сүйкүмдүү деген ар бир мусулмандын жүрөгүндө муну ойлондурган нерсе. Суроо берет адамдар. Кайсы амалды кылсам Аллах Таалага эң жагымдуу болот? Кайсыл амал менен мен Кудайга жагымдуу боло алам дегенде, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизден келген хадисте айтат: "Хаббул амали илаллахи адвамуха ва инқал." Амалдардын эң сүйкүмдүүсү Аллах Таалага дайыма болгону, аз болсо дагы дейт. Аз болсо дагы дайыма болгону Аллах Таалага эң сүйкүмдүү экен. Бул нерсе менен бизге белгилүү болот. Амалдарды биз кайсы орозодо эле эмес, орозодо эле чынчыл сүйлөп, орозодо эле таква болуп, орозодо эле көп тахажжуд окуп, орозодо эле садака берип, орозодо эле адамдар менен арыздашып кетсең, мен орозомун, кечирип кой тууган деп сабыр кылып коюп, анан орозо бүткөндөн кийин кайра бүттүгүн унутуп туруп, жахилия жашоосундай кайра умтулуп, баягы адам жок да, башка адам жок. Мындай амалдар Аллах Таалага сүйкүмдүү эмес экен. Мына ошол орозодогу үйрөнгөн амалдар, ошолорду биз сиңирдик, бир калыпка түштүк, өзгөрдүк. Эми ошону өзгөрүүнү улантайлы. Бир учурга байлап койбойлу. Как будто бир орозого сыйынгандай болуп калбайлы. Ошол орозодо буйрук кылган Аллах Таалам башкайларда да буйруган ошол Аллах Таалам өзү. Бизге орозону буйрук кылган Аллах, намазды да Аллах Таалам буйрук кылган. Ар жакшылык нерсени үйрөнгөндөн кийин ошону дайыма кылуу менен ошол амал Аллах Таалага эң сүйкүмдүү экен. Төртүнчү артыкчылык, ошол амалдарды туруктуу кылып жүрүү менен ал амал гана сүйүктүү эмес Аллах Таалага, ошол амалды кылгандын ээси дагы Кудайга сүйкүмдүү болот экен да. Мындай суроо берсе адам: канткенде мен Кудайдын сүйкүмдүү кулу боло алам? Кантип мен Аллах Тааламга жага алам? Бул дагы ар бир мусулмандын жүрөгүндө ойлондурган нерсе. Канткенде мен Кудайга жага алам? Эмне кылышым керек? Аллах Тааламга сүйкүмдүү болгуңуз келсе, эмне кылыш керек экен? Амалда дайыма болуш керек. Дайыма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Хадис худисте келет, Бухариде келген, Абу Хурайрадан. "Вала язалу абди ятақарраб илайя бин навафил хатта ухибба." дейт. Менин кулум мага жакындай берет нафилдер менен, качанга чейин? Мен аны сүйүп калганга чейин дейт. Жакшы көрүп калганга чейин. Көрүңүздөр, жакындай берет, мындай уланта берет деген сөз. Постоянство. Дайыма, туруктуулук. Бүгүн бар, эртең жок, кече бар, бүгүн жок. Андай эмес. Туруктуулук. Аз болсо дагы дайыма. Ошентип азастан амал кылып Аллахка жакындап, Кудайдын сүйкүмдүү бендеси болот экен. Сүйкүмдүүлүк, Аллах Тааламга жагынуу сүйкүмдүү болот сөз менен эмес эле экен, амал менен. Бешинчи артыкчылык, туруктуулукта, амалда аз болсо да аткарып жүрүүдө. Артыкчылык, кыйынчылыктарда башыңызга жашоо болгондон кийин өйдө ылдый болот. Оордук, жеңилдик, ар кандай кыйынчылыктар бар дегенде ар бир адам жашоосунда. Ошондой учурларда жакшы амалдарда
туруктуу болуп жүргөнүңүз себеп болот ошондой кыйынчылыктардан кутулуп кетүүгө. Башыңызга бир бале түшүп кала турган болсо, Аллах Тааламга сизди билет да, туруктуу адамсыз. Туруктуу адамсыз Аллах Таала менен болгон мамилеңизде. Заматта ушул абалыңыздан чыгарат. Мисалы Суаффат сүрөсүнүн 43-44 аяттарды караңыз. Аллах Таала эмне дейт? Фалаула аннаху кана минал мусаббихин лалабиса фи батнихи иля яуми юбасун. Юнус пайгамбарды айтып атат берде Аллах Таалам. Эгер ал Аллахты мактап жүрбөгөндө, мындай айтканда Аллах Тааламга сыйынып жүрбөгөнүндө, Аллах Тааламды эстеп, зикир кылып жүрбөгөнүндө, туруктуу пенделерден болбогонунда, балыктын курсагында кайра тирилген акырет күнүнө чейин калтырып салмак элек дейт. Кит дейбиз, акула дейбиз, эмне дейбиз? Ушу деңиздеги чоң акула жутуп алганында Аллах Таалам куткарган го. Барыңыздарга белгилүү бул окуя. Ошол жердеги куткаруудан себеп эмне десе, кургак жер бетинде жүргөндө Аллах Таала менен болгон мамилесиндеги туруктуулугун айтып атат. Эгер Аллах Таалам зикир кылып жүрбөгөнүндө деп атат. Фалаула аннаху кана минал мусаббихин. Анда биз ошол балыктын ичинде эле калтырып салмакпыз дейт кыямат кайымга чейин. Субханалла. Ошон үчүн айтат, токчулук кезиңде, барчылык кезиңде Аллах Тааламды эстесең, жокчулук кезиңде сени эстейт Аллах Таалам. А биз токчулук, барчылык кезде Аллах Тааламды унутуп коюп, кыйынчылык кезде Аллах Тааламга жалынып кайрылабыз. Биз ошо токчулук болсо дагы, жокчулук болсо дагы кайрылабыз албетте. Бирок токчулук кезде, ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар кезде Аллах Таала менен мамиле түзүп, амалдарыбызда бекем болсок, кыйынчылык кезде куткарылып кетүүгө жеңил болот экен тууган. 6-чы артыкчылык, эгерде кимде ким амалда дайыма жүргөн болсо, бир күн ооруп калышы мүмкүн. Же болбосо бир сапарда болуп калышы мүмкүн. Аллах сактасын, ар кандай абал болуп калышы мүмкүн. Ошол кезде мисалы бир адам тахажжудту калтырбай жүргөн адам. Бир адам болсо биринчи күнү, 4-күнү орозону калтырбай жүргөн адам. Бир адам болсо бир айдагы 3 күндүк орозону калтырбай жүргөн адам. Ушундай жакшы амалдар бар. Бир адам 5 мал намазды жамааттан калтырбайт, өз убагында окуйт. Мына ошолдой адамдын башына оорчулук келип калса, оору келип калса, намазын баягыдай окуп албай калды, бириктирип окуп калды, түндө тахажжудка тура албай калды, ден соолуктун аянан орозо тута албай калды. Эмне болот бунун абалы десе, Аллах Тааламдын ырайым менен, мээриби менен, берешендүүлүгү менен андай амалды кылбаса дагы бул дүйнөнү өлгөнчө кылды деген соопто жазат. Далил барбы? Ооба, Бухариде келген ан Аби Муса ал-Аш'ари радhiyallahu анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ида маридал абду ау сафара кутиба лаху мислу ма кана я'малу муқиман сахихан." Эгерде бир адам ооруп кала турган болсо, же сапарга кетип кала турган болсо, ага ошо сапарда эмес, өз жеринде жашап жүргөнүндөй сооптор жазыла берет дейт. Көрдүңүздөрбү? Билесиздер, сапардан орозо тутулбайт, сапарда намаздар кыскарылып окулат. Анан кээ бир адам жүрөгү бушайман болушу мүмкүн да, мен тиги жакта сүннөт окушум эле, 4 рекет соо көп эле, эми сапарда кыска болуп окуп калды, баланча мындай соопторго илиненби деши мүмкүн. Сапарда кыйналып тахажжудка тура албай калышы мүмкүн, орозо тута албай калышы мүмкүн. Бир нече себептер бар. Мына ушуларга айтып атат. Ал кайдимки өз жериндеги кылып аткандай соопты ала берет сапарда. Кыска окуп, орозо тута албаса дагы. Же ооруп калып, больницада жатып калды, Аллах сактасын. Кээ бир адамдар майып болуп калып, өмүр бою орозо тутуудан мүмкүнчүлүк болбой калат. Бушайман болот, ден соолугум болбой калды, болгондо тутат элем деп. Бир шарты туган, ал ошондой абалга түшкөнгө чейин жакшы амалда жүргөн адам, ден соолугу барда орозодун туткан адам. Ошондой нерсени айрылып калгандан кийин деле Аллах Таалам ошондой соопту жаза берет бул дүйнөдө өлгөнчө деп алымдар айтып келет түшүндүрмөсүндө. Ибн Хаджар рахимахуллах мындай дейт: "Хада фи хаққи ман кана я'малу таатан фамуни аминха." Бул хадис дейт. Кимде ким ошол амалды кылып жүрүп, ошол амалды кийин кыла албай калганга айтылат дейт да. Мындайча себептер болуп калды, оору жана башка бир себептер. Ва канат ниятуху лаула алмани ан ядум алейха. Эгерде оорусу болбогондо, жанагындай тоскоолдор болгондо, ал адам жасамак эле. Бул туруктуу адамдардын абалы да. Айша энебизден келет. Насаиде келген, Абу Давудда келген, Шейх Альбани сахих деген: "Мамин имриин такуну лаху салатун билейлин." Кайсы бир адамдын түнкү намазы бар болуп, анан кээ бир күн уктап кала турган болсо, ал түнкү намазын окуду деген соопту ала берет дейт. Жана уктаган уйкусага садака боло берет дейт. Субханалла. Болгону шарт эмне? Ал адамдын тахажжуд намазы бар да, күндө жок дегенде 5 мүнөт болсо да, 10 мүнөт, 15 мүнөт болсо да багымдатка эртерээк туруп окуп жүрөт. Кээ бир күнү ушу чарчап келип туруп калса эле багымдат болуп калышы мүмкүн. Тура албай калды. Бирок тура албай калса дагы уйкусу садака болуп тахажжуд окуду деп жазыла берет.
Эмнеге? Себеби ал адамдын адатынан, туруктуулугунан дайыма тахажжуд окуп жүргөндүгү. Мына көрдүңүздөрбү, туруктуулук, дайыма амалда жүрүү кандай жакшылыктарга берип койгон Алла Таала бизге. 7-чи артыкчылык, адам амалдарда туруктуу дайыма уланып жүрүү менен күнөөлөрдүн кечирилиши эле эмес, күнөөлөрдүн өчүшү деген, кечирилүү деген бар, айырма бар, кечирилүү менен өчүшү. Өчүшү деген ал күнөө таптакыр жок болуп калат. А кечирилүү деген күнөө кечирилет, бирок күнөө кылганын сиз да эстеп турасыз. Алла Таалам кээде келет кыямат кайымда айтылып, эй кулум, билесиңби сен мондай амал кылгасың, мондай кылгасың деп көзүнө сайыпта көргөзүп берет. Адам болсо, ооба билем, Алла Роббим билдим деп, курудум деп турган жерин Алла Таалам кечирдим дейт ушуларды. Өчүрүп салуу деген андай нерселерди эскерилбейт, Алла Таалам эскербейт. Адамдардын алдында бул дүйнөдө, акыретте шерменде кылбайт, ашкере кылынбайт күнөөлөр. Алла Таалам Худ сүрөсүнүн 114-аятында айтат: "Иннал хасаната юзхибна сайат". Сооп амалдар күнөө иштерди жок кылат дейт. Мына ушул жерден байкаңыздар, мына ас-салаватул хамс, 5 маал намаздар, вал жума илал жума, жумадан жумага чейин, каффаратун лима байнахуна, күнөөлөр кечирилет, малам тугшал кабаир, чоң күнөөлөргө түшпөгөн болсо дейт. Кээ бир адам сурашкан болот, кана бул жерде күнөөнүн кечирилишине постоянство деген каерде жатат деп, туруктуулук каякта жатат деп. Көрсө 5 маал намаз аралыгында дейт. 5 маал намаз аралыгында, жумадан жумага, орозодон орозого деп те келет башка бир хадисте. Ушул жерде туруктуулук деген каяктан табабыз? Бул жерде айтып атат, чоң күнөөлөрдөн сак болсо дейт. Эгерде багымдатын окуп, 5 окуй, кайра асырды окуса, туруктуулук бар бул жерде? Жок, албетте. Себебинин ортосунда чоң күнөө жасап атпайбы, 5 таштап салып атат. Бул орозону тутуп туруп келаткан орозого чейин намазы жок болсо, туруктуулугу барбы? Жок, бул жерде чоң күнөөдөн сак болгон жок да. Мына ушундай сыяктуу. Ошон үчүн амалда туруктуу болуу менен күнөөлөр кечирилишип, күнөөлөрдөн тазаланып турууга себепкер болот экен туугандар. Ошо себеп болот экен. 8-чи артыкчылык, амалда туруктуу болуу менен баарыбыздын бул кыялыбыз, баарыбыздын үмүтүбүз. Адам амалда туруктуу болуп жүрүү менен жакшы өлүм менен кетет бул дүйнөдөн. Жакшынакай узатылат Аллахтын алдында. Ырайым периштелерине, мээрим периштелеринин колуна түшөт. Жакшы өлүм менен, оозунда келмеси менен, намазы менен Аллах Таалам ыраазы болгон абалда кетет. Куллу нафсин заиқатул маут. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу. Ким кайсыл амалда жүргөн болсо, ал адам ошондой амалда өлөт. Арак ичип жүргөн адам арактын үстүндө өлөт. Зина кылып жүргөн адам зинанын үстүндө өлөт. Калп айтып жүргөн адам ошо калптын үстүндө өлөт. Аллах сактасын. Бул дүйнөдө эмне нерсе менен алек болуп жүргөн болсо, ошонун үстүндө кетет. Жана бандиттер бандит болуп өлөт. Бири-бирин өлтүрүп, мындай ажалынан эмес, ушинтип өлөт го. Мына ошол сыяктуу адам жакшы амалда жүрүү менен чырайлуу өмүр менен өлөт. Жакшы өлүмдүн эмне мынчалык пайдасы? Себеби адам кандай абалда кеткен болсо, ошондой абалда тирилет акыретте. Ошондой абалда саждада өлгөн болсо, саждада тирилет. Махшар күндө тирилгенде. Зикирде, намазда өлгөн болсо, намазда кетет. Амалда туруктуулук кылуу менен жүрөккө тынчтык келет. Тынчтык келет бул адамда. Рад сүрөсүнүн 28-аятында Алла Таалам айтат: "Алладина аману ва татмаинну кулубухум би зикрилла". Аллах Тааламга ыйман келтиргендер, Аллахты эстөө менен жүрөктөрү эс алат. Тынчтыкта болот. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Аллахты эстөө менен жүрөктөр эс албайбы дейт. 9-чу себеп, амалдар аягында билинет. Мисалы, кантип түшүнөбүз? Ушул хадисте келет, амалдар аягында билинет. Эгерде адам туруктуу болуп жүргөн болсо бул дүйнөдө амалдарда, ошол акыркы амалында кандай жүргөн болсо, ошол менен сурактуу болот. Ошондой абалда кетет Аллах Таалам алдына. Мисалы, бир адам 50 жыл бою хидаятта эмес, жаман жолдо жүрдү дагы 50 жашка келгенде динди түшүнүп, ыйманга келип, өткөн өмүрүнө бушайман болуп, кирип келди дагы, намазына бекем болду. Берки 50 жылына Алла Таалам кечирип салат. Анан 51 жашка жеткенде өлүп калды. Орозосу бар, намазы бар. Алхамдулилля, бул жакшы өлүм менен кетти. Кээ бир адамдар бар, 50 жыл намаз окуйт, 51-жыл болгондо алкаш болуп кетет. Намазын таштап салат, орозосу жок, ибадаты жок. Ошол кезде жан берсе, Аллах сактасын, ошондой өлүм менен кетет. Ошон үчүн амалдар аягында билинет дейт. Аллах Тааламга сыйынгын өлүм келгенче деп. Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Иннар раджула ла я'малу замана тавил би амали ахли жанна". Бир адам узак убакытка чейин амал кылат, бейиштин амалын кылат. Тумма юхтаму лаху амалуху би амали ахлин нар. Бирок ал өлгөндө тозок ээлеринин амалы менен өлөт дейт. Бүтөт амал акыркысы. Дагы бир адам бар, узак убакытка чейин тозоктун ишин жасайт.
бирок ал өлгөндө бейиштин амалы менен кылат деп билет. Ошон үчүн туугандар, кээ бир салафы солихиндердин сөзү бар, мурунку улуу солих адамдардын сөздөрү. Мындай дейт: кээ бир адамдар сооп амалдары аркылуу тозокко кирет дейт. Кээ бир адамдардын күнөө амалдары аркылуу бейишке кирет деген суралган. Кандайча дегенде ушундай жооп берет: кээ бир адамдар сооп амалды кылуу менен жүрөгүнө текебелик пайда болот экен. Алла сактасын. Мен кирбесем ким кирет? Мен тазамын, мен Кудайдын алдында амалым бар деп анан башкаларды өйдө көзү менен карайт. Аларды күнөөкөр кылып көрөт, өзүн таза көрөт, стажы чоң, көп жылдан бери ибадатта, туруктуу деп өзүнүн Аллах Тааламдын жакшылыгын, ушул ибадатка шүгүр кылуу, Аллах Таала мага жеңилдик берди, тауфик берди эмес, мен кыймын, мен тазамын, мен жакшы жолдо жүрөм деп тили менен айтпаса дагы, бирок абал тили менен көргөзөт. Башкалардын үстүнө текебер, үстүнөн карайт, башкаларды күнөөкөр көрөт, өзүн таза көрөт. Аллах сактасын. Мына ошондой амалды кылып барып, өзүнө таң калуу болот. Өзүнө таң калып, мен ушул маңдай терим менен, эмгегим менен, күчүм менен, аракетим менен, талыкпас мээнетим менен мына деп айта берсе, ошентип барып өзүнө таянуу пайда болот. Ошентип жакшы амалдар менен кылуу менен куруйт. Аллах сактасын. Мындай болбош үчүн ар бир жакшылык Аллахтан деп билиш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең турганда дуасынын бири: "Вала такилни иля нафси тарфата айн абада". О Аллахым, мени көз ирмемчилик дагы өзүмө таяндыра көрбөгүн дейт. Адам кайсыл учурда өзүнө таянды дей бер, куруду дейт. Ал эми күнөө аркылуу бейиш кирген адам ким десе, бул күнөө иш кылып туруп тобо кылган, ошол күнөөсү эки көзүнүн ортосунда турат да. Мен куруйм, мен курудум, Аллах Таалам ушу мен жазалап салсам эмне болот деген нерсе жүрөгүн оюп турат да, жүрөгүн өйкөп турат, өзүн күнөөкөр көрөт. Эч убакта адамдардын алдында өзүн өйдө көрбөйт. Кыяматка барсам, биринчи тозокко кирсем мен болуп калам го, акыркы бейиш кирген адам болсо мен болом го деген коркуу сезимде жүрөт. Ошол күнөөсүн эстеген сайын бушайман болот. Ошентип өтүп кетет. Алла сактасын. Ошондой бушайман болуп, тобо чынчыл адамдардын абалы ошондой болот. Эч убакта өзүн башкалардан өйдө көрбөйт. Онунчу себеп, амалдарда туруктуу болуп жүрүү менен, туруктуулук болуу менен бейишке кирүүгө себепкер болот. Аллах Таалам Ал-Имран сүрөсүнүн 133-136 аятында айтат: "Васариу иля магфирати мин раббикум ва джаннатин ардуха самавату вал ард уиддат лил муттакин". Шашылгыла Роббиңерден болгон кечиримге, шашылгыла дейт. Жана Аллах Таалам берген бейиштин кулачы, көлөмү асман жердей дейт. Кимдерге даярдалды? Таква адамдарга үчүн. Уиддат лил муттакин. Алар кандай адамдар? Алладина юнфикуна фиссарра ва дарра. Алар кайрымдуулук иштерди жасайт. Токчулукта дагы, кыйынчылыкта дагы. Вал кадимин ал гайд. Ачууларын жутуп алат, кек сактабайт. Вал афинина анин нас. Адамдарга кечиримдүү болот. Валлаху юхиббул мухсинин. Жакшылык кылган адамдарды Аллах Таалам жакшы көрөт. Валладина ида фаалу фахишатан ав залама анфусахум закаруллаха. Алар бир жаман ишти кылып алган болсо, өздөрүнүн жанына зулумдук кылып алган болсо, Аллах Тааламды заматта эстешет. Фастагфару лидунубихим. Күнөөлөрүнө кечирим сурашат. Омай ягфиру дунуба иллаллах. Аллахтан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Ким кечирет? Валам юсирру ала ма фаалу ва хум я'ламун. Алар бир күнөө ишти кылып, ошол нерседе улантып жүрө бербейт. Көрдүңүздөр, мына туруктуулук мына. Ушул аятта кайрында айтып атат туруктуулук деген суроо болсо. Валам юсирру ала ма фаалу ва хум я'ламун. Билип туруп бир нерсенин үстүндө бир күнөө иш кылып алды, билип туруп ошону улантып жүрө бербейт дейт. Улайка жазаухум магфира. Аларга болгон жакшылык, кечирим, бейиш алдынан дарыялар агып турат. Ал жерде түбөлүк калат. Кандай жакшылык жер. Ушундай амалдарды кылган адамдардын амалы кандай жакшы амал деп Аллах Таалам айткан. Мына туугандар, Аллах Таалам баарыбызга ушундай амалдарыбызда туруктуулукту, бул эми 10 эле деген сөз эмес, дагы канча деген жакшылыктар бар. Биз убакыттын кыскалыгы жана ушул бизге эсибизге келгени кыска нерсе болсо, ушул орозо бүткөндөн кийин туруктуу болойлу. Мына орозодо канча деген нерселерге үйрөндүк. Орозодогу береке менен канча жакшылык иштердин үстүндө болдук. Ушуларды улантып кетейли деген. Туруктуулук, ошол туруктуулукка жетүүгө аракет кылайлы. Аз болсо дагы дайыма аткарганга аракет кылайлы. Дайыма кечине болсо, мисалы духа намазын үйрөндүкпү туганыбыз. 2 рекет, 4, 6, 8, 10. Жок дегенде 2 рекет окуп ушуну калтырбайлы мисалы. Бир айда 3 күндүк орозону үйрөндүкпү? 13, 14, 15. Ошону тутайлы. Аз болсо ошол Аллах Таалам ошол аз нерсени кылуу менен напси тарбияланат. Тахажжудду мисалы жок дегенде 4 мүнөт, 3 мүнөттөн болсо да баштайлы. 5 мүнөт бамдатка эртерээк 5 мүнөт эрте туруп 2 рекет болсо да окуп. Ошентип напсибизди тарбиялайлы.
жумшактык кылуу менен келет, илим алуу менен келет деп хадисте келет. Анысыканда ушу амалдарды дагы аз аздан кылуу менен туруктуулук келет. Бир күнү көп кылып коюп анан бир ай бою жок болуп кетпей. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.